Саламатсыздарбы окуучулар. Бүгүн сиздер менен мындай эсеп карастырайык. Тригонометриялык теңдөө берилген. И сону биз r косинус тета плюс альфа түрүнө келтирүү керек. Бул тригонометриялык өрнөк берилген. R косинус тета плюс альфа түрүнө келтирүүдө карастырайык. Демек, мындагы r дегенimiz 0-ден үлкен, и альфа бизде 0 менен 90 аралыгында болуу керек. Бул түргө келтирүү үчүн биз косуу формуласы боюнча r косинус тета плюс альфаны ашып аламыз. R косинус тета плюс альфа. Демек, бизге төменги сыныптан белгилүү косинус альфа плюс бетанын формуласы. Косинус деген кезде косинус синус болот. Косинус альфа косинус бета плюс болсо онда минус аламыз. Синус альфа синус бета. Так келтирейик. Сонда мына альфанын ордунда бизде нетер? Теттатыр, бетанын ордунда альфатыр. Так, r'ды мына ар кайсына r'ды көбөйтөбүз. Мен бирден жазайын. R косинус тета косинус бета минус r синус тета и синус альфа. Бизге бета деп жазып жибердим, синус косинус альфа. Демек, энди карайык. Бизди мына теңдикпен салыштырайык. Бизде бериптир 5 косинус тета минус 3 синус тета. Энди караңыздар. Так, бизде мына биринчи косулгучту карасак, косинус тетамыз тур. Бизде не жок? R косинус альфа. Болсо R косинус альфанын ордунда не тур бизде? 5 тур. Демек, R косинус альфа бизде тең болуп тур 5ке. Дәл солай экинчи өрнөктө мына синус тета. Бизде мына синус тета тур, и R синус альфанын ордунда бизде тур 3. R синус альфанын ордунда бизде 3 тур. Мына осындай теңдөө алдык. Теңдөөлөр жүйөсүн алдык демекчи. Осы теңдөөлөр жүйөсүнүн ар кайсысын биз квадраттап аламыз. Эки жагын квадраттайбыз. Сонда r квадрат косинус квадрат альфа тең болот 25ке. Дәл солай r квадрат синус квадрат альфа тең болот 9га. И теңдөөлөр жүйөсүн кошуп жиберейик. Сонда бизде r квадрат косинус квадрат тета альфага косамыз, r квадрат синус квадрат альфаны тең 25ке косамыз 9га. Экөөндө бизде ортак көбүйтүк r квадрат чыгарсак, бизде косинус квадрат альфа косулган синус квадрат альфа калат. 25ке 9 косамыз 30. Нече болот? 34 болот ма? 34 болот, Так, остан косинус квадратка синус квадратты коссак 1ге тең. Демек, бизде r квадратымыз 34 экен. Остан r тапсак, ол бизде түбүр астында 34. Мына жерде бизде плюс минус түбүр астында, бирок эскеремиз r 0-ден үлкен деп тур. Сондуктан түбүрдүн плюсун алып атырмыз. Так. Экинчиси. Так. R-ды тапты, энди бизге табуу керек альфаны, Альфаны табуу үчүн мына биринчи теңдиктин кез келген бирөөнө коябыз. Биринчи жагдайга койсак да болот, экинчи жагдайга койсак да болот. Сонда, так мына тапкан r-ди мына жерге коябыз экен. Биринчисине койсак да болот, экинчисине койсак да болот. Так, сонда бизде түбүр асты 34 косинус альфа тең 5ке болсо, онда остан косинус альфаны тапсак, 5ти бөлөбүз түбүр астында 34ке. Демек, альфа дегенimiz бизде r косинус 5 бөлүнгөн түбүр астында 34ке. Тең болот, эсептейбиз. Так, калькулятор менен эсептейсиз, r косинус 5 бөлүнгөн түбүр астында 34. И бизде бул чыгады 30,96 градус. Себеби мына жерде альфаны өтөрдөн кийин 2 менен алыңыз деп тур. Өтөрдөн кийин 2 менен. Мына өтөрдөн кийин 2 менен 96-ны алдык. 30,96 дегенimiz бизде ол 0 менен 90-ын аралыгында бар. Демек, биз альфаны таптык, r-ды таптык, жазабыз. 5 косинус тета минус 3 синус тета, ол тең болду түбүр астында 34. Так, косинус тета плюс 30,96 градуска. Осымен эсепти аяктайбыз. Түшүнүктүү болот, эгер түшүнбөгөн сурактарыңыз болсо, комментарийге калтырыңыздар. Азыркы болсо, сау болуңуздар.